الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر وتمن بالخير وبك نستعين يا فتاح يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير. إنك يا مولانا نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Урматтуу устаздар, биз мантыктын так ортосуна келгенбиз. Туурабы? Мантыктын так ортосуна келдик. Анткени мантык илими жалпылай тасаввур бабы жана таздык бабы деп эке бөлүнөт. Ар бирөөсү тасаввур бабы дагы, таздык бабы дагы экиден бөлүнгөндө жалпылай 4 бап бар. Куллиятул хамс, ат-тариф, андан соң ал-кадая жана ал-кыяс. Ошол Куллиятул хамс менен тарифти бүттүк, экөөнү бүттүк, үчүнчү мабхат башталып жатат. Демек биз так ортосуна жеттик. Бүгүнкү темабыз кадыя тууралуу. Кадыя. Кадыя дегенде эмнени түшүнөбүз? Мындай бир кызык жери бар да. Азыр буйруса кадыяны өтөбүз. Кадыя менен жанагы сиз айткан жумла, калам дегендер бар, нахву илиминде. Ошол экөө бирби же башка ошону менен дагы эмне салыштырып кетебиз. Кадыя, мантык илиминдеги кадыя деген термин бар. Бунун экинчи аты ал-хабар деп да коет. Бирок көбүнчө урматтуу биртугандар кадыя деген ат менен иштетилинет. Мантыкта хабар эмес, көбүнчө кадыя деп иштетилет. Анын тарифи төмөндөгүчө. Кавлун مفيد يحتمل الصدق والكذب لذاته. قول مفيد يحتمل الصدق والكذب لذاته. Тарифти бир аз шартай турган болсок, кавл деди, биринчиден. Кавл деди. Кавл деген ал-кавл дейли. Кавл деген сөз нахву илиминде башкача түшүнүлөт экен, ал эми мантык илиминде башкача түшүнүлөт экен. Качанда нахву китептеринде кавл деп келе турган болсо, кавл сөзү муфратка дагы жана эмне мураккапка дагы эмне иштетиле берет экен. Мисалы, нахвудагы кавл, мисалы хаза деп келди да, допустим. Хаза. Турабы? Бул эмне экен? Бул кавл экен да. Бул муфрат, ошол менен биргеликте бул эмне кавл. А мантык илиминде кавл дегенде тек гана мураккаптар гана кирет экен. Демек, караңыздар, кавл жагынан болгон айырма ушундай. Тартып аласыздарбы сүрөткө? Демек, кадыяны биз кавлун деп шарктаганда, кавлда мурат эмне экен? Мураккап сөз да. Биз өтпөдүкпү? Баягы неменин башында муфрат бар, мураккап бар. Tamam. Бул бая кавл деген немеси боюнча. Буну Шейх Ибрахим ад-Дусуки рахимахулла өзүнүн Шарх Тазибке болгон хашиясында жазат. Шарх Тазибтин Хабисинин шархы бар, ошол шархка хашия берген. Дусуки өтө дакык, өтө бекем алым да, акылият илимдериндечи. Ошол алым ушул накылды кылат. Нахву илиминде кавл деп келсе, муфрат менен мураккапты камтып алат. Ал эми эгерде
мантык илиминде кабыл деп келе турган болсо, анда ал мураккапка гана иштетилинет. Тамам. Муфид дегенди кандай түшүнөбүз? Баягы жумла муфида деп коебу. Муфид деген экинчи аты эмне? Мунун мааниси кандай? Юхсину ас-сукуту алейхи. Туурабы? Муфид деген аны угуп сенде бир башка суроо калбайт да. Уктуң, сага бир маани келди, маани жарым жартылай келген жок, толук маани келди. Демек эмне болду? Каулун муфид болду да. Тамам. Эгерде мисалы фиддар деп койсо, каул муфидби, муфид эмеспи? Гайр муфид. Үйдө. Ким үйдө? Атам үйдөбү, балам үйдөбү? Гайр муфид. Тамам. Бул муфид эмес. Же болбосо жөн эле Абдулла деп койдум да. Бирөөнүн аты Абдулла. Жөн эле Абдулла деп койдум. Муфидби, муфид эмеспи? Гайр муфид да. Демек, муфиддин мааниси эмне экен? Юхсину сукут алейхи. Эми караңыздар. Нахву илиминде эмне деген неме бар? Аль-калам. Туурабы? Иннал калама индана фалтастами' лафзун мураккабун муфидун кад вуди' дейт. Лафзун мураккабун муфидун кад вуди'. Вада кылынган. Жөн эле муфид деп койгон жок да, анткени кээде ишара деле муфид болот, бирок ал вада кылынган эмес да. Эми караңыздар. Ушул жерден биз эмнени кылсак болот? Кадыя менен калам. Кадыя бул мантыктагы термин, калам бул нахвудагы термин. Экөөнүн айырмасы эмнеде? Экөөнүн айырмасы аль-калам аам. Аль-калам аам, ал эми аль-кадыя аль-ахас. Мындайча айтканда, ар бир кадыя калам болот, бирок ар бир калам кадыя эмес. Эсиңиздерде болсун, ар дайым кайсынысы ахос болсо, ал жерде ашыкча бир шарт бар да. Мисалы, хайван бар, анан эмне бар? Инсан бар да. Кайсынысы ахос? Инсан ахос. Анткени инсанда кошумча шарт бар, ал эмне деген? Натык. Хайван натык. Кайсыл жерде кошумча шарт келсе, ал ахос болуп кете берет экен да. Азайып кете берет экен. Бул жердеги ошол кошумча шарт эмне? Муногу экен да. Яхтамил ас-сидqa вал-кадиба ли-затихи деген ушул кайт. Ушул кайттын себебинен кадыя каламга караганда ахос болду. Калам аам болду. Мисалы, бизге ушундай бир мисал керек. Ал нерсе калам, бирок кадыя эмес. Ал нерсе калам, бирок кадыя эмес. Мисалы, кум я Зайд. Эй Зайд тур дедим да. Эй Зайд тур дедим. Бул жумла муфидабы? Жумла муфида, каулун муфид. Демек ал калам. Кадыябы? Кадыя эмес. Анткени кум я Зайд деген, эй Зайд тур деген сөз, бул чындык же жалган деп туруп, ал нерсе менен сыпатталбайт экен, бул инша да. Бул инша болот. Нам. Тартып аласызбы, өчүрө берейинби? Демек, куллу калам фахуа кадыя, ва лейса куллу кадыя фахуа калам. Же наоборотпу? Куллу кадыя фахуа калам. Туурабы? Ва лейса куллу калам кадыя. Туурабы? Куллу калами кадыя. Куллу кадыя фахуа калам да. Туурабы? Куллу инсан фахуа хайван деген дейличи. Ар бир кадыя ал калам. Туурабы? Анткени любой кадыяны айтыңыз, ал калам болуп чыгат да. А бирок ар бир калам кадыя эмес. Мисалы муну. Бул калам, бирок кадыя эмес да. Тамам? Эми кадыяны кадыя кылган кайт эмне экен? Яхтамил ас-сидqa вал-кадиба ли-затихи деп атат да. Кадыя ал ушундай бир пайда берүүчү сөз, ал чындыкты жана жалганды талап кылат. Өзүнүн хакыйкаты менен, өзүнүн заты менен, ли-затихиден мурат хакыйкаты менен. Анын хакыйкаты чындыкты жана жалганды эмне кылат? Талап кылат. Муну кандайча түшүнөбүз? Кээ бирлер айтат да, мисалы, Аллаху маужудун.
Аллах бар. Қадия у қадия емес пе? Ұстаз. Қадия, Бірақ қантип бұл яхтамил асыдық уал кәзиб болушы мүмкін деп сұрашады. Тамам? Мұнда екен да. Яхтамил асыдқа уал кәзиба лизатихи екен да. Бұның заты ихтималу сыдық уал кәзибті талап қылады. Қандайша? Бұл жерде өкім бар да. Аллаху маужудун. Тұрау? Аллаху маужудун. Бұл жерде екі нәрсені байлап тұрған бір өкім бар. Ижаби болсын, же сәлби болсын. Любой өкім чын болушы мүмкін, жалған болушы мүмкін. Биқат'ин назар ани далил вал вақи. Шуны жазып алсаңыздар өте жақсы болады. Bir қадияны чындықты жана жалғанды талап қылат дегенде біз далилде етибарға албайбыз. Егерде далилге сала тұрған болсақ, албетте, лаукана фихима алихатун иллаллаху ла фасадата. Турау, Алла Таала 100% бар, егерде далилдин негизин айта турган болсок. Жашоого дагы көңүл була турган болсок, нафсул амрга, вақи деген эмне? Факт. Фактка дагы көңүл була турган болсок, Аллах Таала маужудун, ла яхтамил кадиб. Бирок биз бунун маддасына, мындайча айтканда, ушул хукумду карабастан жалпылай хукум болгондуктан ар бир хукум же сыдык же кадиб болушу мүмкүн да. Ошол жагынан эмне кадыя болуп эсептелинет. Демек караңыздар, урматтуу биртондар, эң негизги эреже, буну биринчи эреже деп коелу. Кадыя чын же жалган болуусу мүмкүн дегенде биздин максатыбыз эмне? Далилди карабастан жана жашоону карабастан. Турабы? Далилди четке коюп, вакыкты четке коюп туруп, эмнени? Өзүн караганда. Өзүн караганда бул баягы иснат барды. Бул жердечи мустад илейхи мустад болгондуктан эмне? Бул жерде хукум бар. Ал эми любой хукум өзүнүн хукум болгондук жагынан карасак. Хукум болгондук жагынан карай турган болсок, ал ихтимал сыдык жана кадиб болушу мүмкүн. Турабы? Эгерде караңыздар, буга бир далил. Эгерде бул Аллаху маужудун деген сөз негизинде, өзүнүн негизинде ихтималу сыдык вал кадиби болбогондо, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям далил алып келет беле Аллах Таала бар экендигине. Мужизаларды көргөзөт беле. Мужизаны эмне көргөзөт негизи пайгамбар? Өзүнүн пайгамбарлыгын далилдеп, Алла Таалам жиберген шариатты айтып, Кудай Тааланын бар экендигин далилдейт да. Турабы? Демек, эгерде Кудай Тааланы бар экендигин далилдеш керек эмес болгондо, эгерде бул только ихтималу сыдык гана болгондо, эгерде бул ихтималу сыдык гана болгондо, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям далилдеп отурат беле, отурбайт беле. Далилдебейт эле да. Бирок негизинен хукум жагынан алганда ихтималу сыдык вал кадиб бар болгондуктан эмне кылган? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям далил деген. Бул биринчи эреже. Демек, кыскача айтканда, кадыя сыдыкты кадибти ихтимал кылат лизатихи, өзүнүн затынан, өзүнүн хакыйкатынан негизинде. Ал эми албетте далилин жагынан карай турган болсок, чындыкты карай турган болсок, бир нерсе же чын, же жалган. Турабы? Бир нерсе же чын, же жалган болот. Бул биринчи эрежебиз. Экинчи эрежебиз караңыздар. Ал-кадыя ва таздиқ. Эконун айырмасы эмнеде? Кадыя менен таздиктын айырмасы эмнеде? Кээ бир алымдар айтат, ал-умуму вал-хусус мутлакан. Умум, хусус, мутлак жанагы эреже. Мындайча айтканда, ар бир таздык кадыя, бирок ар бир кадыя таздык эмес. Кадыя ошондо аам болот. Кадыя аам,
таздык эмне ахос болот дейт. Ахос болот. Ошондо мисалы аль-кадая аль-машкука барго. Мисалы мен кама Зайд дедим да, Зайд турду дедим. Бирок өзүм шектенип турам. Өзүм жүрөктөн 100% өкүм чыгарган жокмун, туура тилим менен айттым, бирок эмне өзүм шектенип турам. Кама Зайд дедим. Зайд турду деп шектин негизинде айттым да. Тамам. Ошол нерсе таздык эмес, бирок ал кадыя дешет да. Муну угуларчы. Ошол нерсе эмне таздык эмес, бирок кадыя дешет. Бирок чын-чынына келгенде урматтуу бир туугандар, бул эмне дакык эмес экен, туура эмес экен. Туурараагы кандай болот экен? Бул эко аль-мутасавияни. Эко тең, эко бири-бирине. Мындай айтканда ар бир таздык ал кадыя жана ар бир кадыя жана таздык. Ушул туурарак экен. Кандайча? Многу булар айтпадыбы? Кадая машкука таздык эмес кадыя депчи. Таздык эмес кадыя деп. Караңыздар, чын-чынына келгенде, мисалы, кома Зайд дедим, мен өзүм шектенип турам да. Бул чын-чынына келгенде таздык дагы эмес, кадыя дагы эмес экен да. Таздык дагы эмес, кадыя дагы эмес. Неге дегенде, анткени кадыяны кадыя кылган, таздыкты таздык кылган бир эле нерсе бар экен, ал эмне? Аль-хукм. Түшүнүңүздөрбү? Аль-хукм. Кадыяны кадыя кылган жана таздыкты таздык кыла турган нерсе бул эмне экен? Хукм. Кадая машкука кадыябы? Кадыя эмес чын-чынына келгенде. Ал мажазан кадыя машкука деп айтылат. А бирок чын-чынына келгенде ал жерде хукм жок. Хукм качан 100% болгондо эмне болот экен? 100% болгондо эмне чыгат экен. Ошондуктан эң туурарагы таздык жана кадыя бул эко бир нерсе. Тамам? Эко бир нерсе. Ал эми таздыкты таздык кылган, кадыяны кадыя кылган дагы бир нерсе бар. Ал эмне экен? Ал хукм экен. Кайсыл жерде хукм бар болсо, ал кадыя болот. Кайсыл жерде хукм бар болсо, ал эмне? Таздык болот. Жана ал кадыя болот. Буну экинчи эреже дейли. Демек, кадыя менен таздыктын эконун ортосундагы алака эмне экен? Ат-тасави. Эко бири-бирине тең. Эми үчүнчү эреже. Бул дагы өтө зарыл. La yushtaratul mutabaqa bil waqi'. Караңыздар. Таздык болуш үчүн, кадыя болуш үчүн чындыкка дал келүү шарт эмес экен да. Чындыкка дал келүү шарт эмес экен. Көчөдө жүргөн атеист Кудай жок десе, Кудай жок деп өкүм чыгарып атпайбы? Ал сөзү таздык болот экен. Ал сөзү кадыя болот экен. Мисалы 3 бурчтукта бунун 4 бурчу бар дей турган болсо, мусаллас. Лаху саласату адла. 3 бурчтуктун 4 бурчу бар десе, ал деле таздык боло берет экен. Мындай айтканда, дал келген жок чындыкка. Бирок дал келүү бул эмне экен? Шарт эмес экен. А биз бир шарт бар дедик, ал эмне дедик? Хукм бар болсо болду да. Хукмун чындыкка дал келеби, дал келбейби, крокодил учат десең да бул эмне экен? Таздык болуп калат экен да. İnşallah. Okuyuştu. Tamam. قال ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا. أقول لما فرغ من مبادئ التصورات ومقاصدها أخذ يتكلم على مبادئ التصديقات وهي القضايا وأحكامها. وواحد القضايا قضية وهي مرادفة للخبر وتعريفها مركب احتمل الصدق والكذب لذاته. مصنف رحمه الله айтат, имам Ахдари, махтамала сыдқа лизатихи жара. Кайсы нерсе өзүнүн заты менен хакыйкаты менен чындыкты ихтимал кылган болсо,
анда ал нерсе кадыя жана хабар деп аталат дейт. Бул жерде бир маселе. Эмнеге махтамала сидқо деп эле коюлуп, махтамала сидқо вал казиба деп айткан жок? Десе адеп сактаган дейт да. Адеп сактаган дейт. Биринчиден, экинчиден бул ыр болгондуктан ырда баягы каканаес жазылбай калат да. Ырда баягы сөзүнүн четин чыгарып эле кете берет да. Баардыгын өз ордунда айтыш кыйын болуп калат ырдачы. Адепти да сактаган дейт. Эмнеге казибти айткан жок, сыдыкты айтты. Анткени сыдык аула ва а'ла. Тамам. Байнахум кадиятан ва хабар. Ошол нерсе кадыя жана хабар деп аталат. Бул жерде бир ишара экен. Эмнеге? Кадыя менен хабар эко мутарадиф бул илимде. Мантык илиминде кадыя жана хабар деп келе турган болсо, эко бир нерсе. Кайсыл жерде ихтималу сыдык вал казиб бар болсо. Нам. Мондай шарттарды эмне деп коет билесиздерби? Кала акулу деп коет. Мына айтканда матын өзүнчө, кийин шарх өзүнчө. Кала акулу. Кала акулу. Мисалы, өзүнчө матында айтат, кийин аны отуруп алып шархтайт, четтенчи. Кала акулу деп коет. Ал эми кээ шарттар неме болот, алар көбүнчө мисалы шарх таъзиб хабисиник ошондой. Мамзуч деп коет. Ар бир сөзүн токтогон сайын каулуху паланча түкүнчө деп кете берет да. Баарын аралаштырып ийген. Айтат: "Ламма фарага мин мабади тасаввурат ва мақасидиха", тасаввурдун мабади жана мақасидтеринен бошогон соң, тасаввурдун мабадилери кайсыл эле? Куллиятул хамс. Ал эми тасаввурдун мақасидтери кайсыл эле? Тариф. Ахада ятакалламу аля мабади таздиқат. Эми таздиқаттын мабади сөз башы менен сөз башыны сүйлөп баштады. Ва хиял кадая ва ахкамуха. Жана ал мабади таздиқатка эмне кирет? Кадая ахкамуха. Бирок чын-чынына келгенде 3 нерсе кирет да. Бул жерде экөөнү эле айтыптыр. Чын-чынына келгенде ал кадая аксамуха жана ахкамуха кирет. Кадая дегенде баягы неме? Шартыя, хамлия деген. Аксамуха дегенге кайсылар кирет? Кадая деген кадыянын тарифи. Ахкамуха деген баягы шахсыя, куллия, мусаввара, дагы эмне деген аз бөлүктөр кирет. Куллия, шартыя, шахсыя, мухмала дегендер. Ошол бөлүктөрү ахкамуха дегенде ал-акс ва танакуд. Акс жана танакуд маселелери ахкамул кадаяга кирет. Ва вахидул кадая кадия, кадаян көптүктөрү, бирдиктөрү кадия болот. Ва хия мурадифатун лил хабар. Жана ал хабарга мутарадиф синоним катары келет. Ва тарифуха мураккабун ихтамала сидқа вал казиба лизатихи. Тамам. Фа ихтималу сидқ вал казиб юхриджул инша. Иншаны чыгарып ийди. Инша муфид, бирок ал эмне? Ихтималу сидқ ал жерде жок да. Тамам. Иншага кайсылар кирет мисалы? Тур, турба, эй Абдулло, булар иншада турабы? Ихтималу сидқ вал казиб жок. قوله لذاته ليدخل فيه ما يقطع بصدقه كخبر الله رسوله وما يقطع بكذبه ككون الواحد نصف الثمانية. Караңыздар, لذاته дегенде нелер кирди? لذاته дегенде 100% чын сөздөрдө кирди. Алла Тааламдын пайгамбарга айткан хабарлары сымал. Жана 100% эмне? Жалган сөздөрдө кирди. Мисалы 1/8 жарымы. 1/8 жарымы деген кадыя эмеспи? Кадыя. Жалган болсо да кадыя. Эмнеге? Анткени кадыя болуш үчүн чындыкка дал келүү шарт эмес. Балки эмне болуш керек? Өкүм чыгарылыш керек. Нам. لأننا لو نظرنا إلى ذات الخبر لرأيناه يحتمل الصدق والكذب بقطع النظر عن المخبر. Караңыздар. Эгерде хабардын өзүнө карай турган болсок, анда любой хабар чын болуш мүмкүн, жалган болуш мүмкүн. Хабар жагын эле алсакчы. Туурабы? Биқатъи назар анил мухбир, ким айтты аны карабасак. Вал вақи жана жашоо турмушту карабасак, хабар болгондуктан ал эмне? Чын да болушу мүмкүн, жалган да болушу мүмкүн.
فالقطع بأحد الأمرين من جهة المخبر أو المخبر به. نعم. Ал эми баягы قطع кайерден келет? Уверенность. Бул 100% жалган деген уверенный сөз кайерден келет? Же 100% тура деген уверенность кайерден келет? Min jihatil mukhbir awil mukhbar bihi. Ким айтты, ошол жактан келет. Же болбосо эмнени айтты? Ошол айткан нерсеси чындыкка дал келеби, дал келбей ошол жактан келет да. Туурабы? А так хабардын өзүн карай турган болсо, хабар жагынан элечи. Анда биз айтабыз, анда ихтималу сидик вал кадиб бар. Нам. Окуйсуз бунамы? ثم قال ثم القضايا عنده قسمان شرطية حملية والثاني كلية شخصية والأول إما مسور وإما مهمل والسور كليا وجزئيا يرى وأربع أقسامه حيث جرى إما بكل أو ببعض أو بلا شيء وليس بعض أو شبه الجلاء وكلها موجبة وسالبة فهي إذن إلى الثمان آيبة والأول الموضوع بالحملية والآخر المحمول بالسوية. نعم. نعم. Азыр, урматтуу биртугандар, Мусанниф рахимахуллах ошол кадаянын бөлүнүштөрүн айтып баштайт. Кадаянын бөлүнүштөрүн айтып баштайт. Кадыя негизинде канчага бөлүнөт? Экиге. Аш-шартия жана аль-хамлия. Айырмасы эмнеде? Экон айырмасы эмнеде? Экондо тең hukm бар. Эмнеге экондо тең hukm бар? Анткени эко тең кадыя. Кадыя шартия hukm бар. Кадыя хамлия бунда да hukm бар. Чындыкка дал келсин, дал келбесин, экондо тең hukm бар. Кадыя хамлия менен кадыя шартиянын айырмасы эмнеде? Кадыя хамлияда мисалы Зайдун qaim. Bir nerseni ekинчи нерсеге эмне кылат? Хамыл кылат. Кыямды Зайдка эмне кылат? Хамыл кылат. Хамлияда Зайдун qaim дегенде bir нерсени экинчи нерсеге иснат кылат. Бунун аты эмне болот? Мауду. Буну эмне? Махмул. Мауду эмнеге мауду деп аталды? Аталды. Мауду деген ага коюлат. Ага бир нерсе коюлат, Зайдка кыям коюлат да. А махмул ал коюлат. Ага коюлат, ал коюлат. Туурабы? Ага коюлат, ал коюлат. Зайдка коюлат кыям, кыям коюлат Зайдка жагынан. Шартияда урматтуу биртугандар андай эмес экен да. Шартияда hukm кандайча чыгат? Шартияда мисалы إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. Эгерде күн чыккан болсо, анда күндүз болуптур дейт да. Караңыздар. Бул жерде 3 нисбат бар да. Бул жерде эмне бар? 3 нисбат бар. Бул жерде бир эле нисбат бар да. Хамлия менен шартиянын айырмасы эмнеде? Хамлияда бир эле нисбат бар да. Зайд менен кыямдын ортосунда. Зайд менен кыямдын ортосунда бир эле нисбат бар. А кадыя шартияда 3 нисбат болуп атат. Кайсылар? Күн жана чыгуунун ортосунда, күндүз жана бар болуунун ортосунда, жана мукаддам жана таалин ортосунда. Tamam? Ушул жерде 3 нисбаттын ичинен экосу жараксыз. Мунагу менен, мунагу эмне? Жараксыз. Эмнеге? Анткени бул күн чыкты деп айткан жок да, өкүм берген жок да, күн чыкты деп. Бул кандай өкүм берди? Эгерде күн чыкса деди да. Ошол күн чыкты менен эгерде күн чыкса эки башка да. Туурабы? Келем менен эгерде келем эки башка да. Демек, мунагу ин деген
муногуну жок кылып салды да, муногу hukумду жок кылып салды. Бул hukум жок, иштебейт. Фаннахару маужудун. Эгерде күн чыкса, анда фа деген ошол да. Анда күндүз болуптур. Анда күндүз болот менен күндүз болду. Эки башка да. Күндүз болду башка. Анда күндүз болот деген башка. Демек, муногу фа дагы эмне кылды? Муногу немени, муногу hukумду жок кылды. Аннахару маужудун деген hukумду жок кылды. Демек, 3 кадыянын ичинен эмне болду? Бирөөсү эле калды, бир эле hukум калды. Ал муногу hukум экен да. Ушул hukум бар. Эгерде күн чыкса, күндүз болот. Демек, күн чыгуу менен күндүз болуунун ортосунда эмне бар? Байланыш бар экендигине өкүм берип жатат да. Түшүндүңүздөрбү? Эгерде күн чыкса, анда эмне? Күндүз болот деген байланыш бар. Эми караңыздар. Бул кадыялар эмне болот? Кадыя шартыя деле мужиба жана салиба деп бөлүнөт да. Мужиба жана салиба деп бөлүнөт. Бул мужибабы же салибабы? Бул мужиба. Туурабы? Эгерде мынтип айтсамчы, эгерде күн чыкпаса, демек түн кетпептир. Демек түн кетпептир дедим да. Эгерде күн чыкпаса, демек түн кетпептир. Салиба болду же мужиба болду? Жок, мужиба да бул. Анткени салиба болуш үчүн мынтип айтышым керек да. Эгерде күн чыкпаса, демек түн кетпептир эмес дешим керек да. Кадыя шартыяны мужиба жана салиба деп өкүм бергенде муногу ниспат каралбайт. Муногу да ниспат каралбайт. Муногу ниспат каралат да. Муногу ниспат ижап болсо ижап болот, салип болсо салип болот. Караңыздар, мен ошон үчүн тигинтип айттым да. Мисалы, мен айтып атам: ин лам якун аш-шамсу талиатан. Бул эмне? Ижаппы же салиппы? Бул салип, тура. Не дедим? Фаллайлу кетпептир, а? Лайса заилан. Фаллайлу лайса заилан. Муногу неме? Салиппы, салип эмеспи? Муногу салип. Муногу дагы эмне? О да салип. Бирок бул экөөнүн ортосунда нерсени салип кылган жокмун да. Мен бул экөөнүн ортосунда ижап кылып атам да. Кандайча ижап кылып атам? Эгерде күн чыкпаса, демек түн кетпептир деп атам да. Эгерде салип болгондо эмне деп айтмакмын? Эгерде күн чыкпаса, демек күн кетпептир эмес демекмен да. Түшүнөсүзбү? Демек ижап деген эмне? Муно менен, муногу менен, өйдөңкү менен ылдыйкын экөөнүн ортосунда эмне бар? Байланыш бар деген кеп. Түшүнөсүзбү? Эгерде мына муну мукаддам деп коет. Муну эмне дейт? Тали. Мукаддам менен талинин ортосунда байланыш бар болсо, анда ал ижап болот. Мукаддам менен талинин ортосунда байланыш жок болсо, анда ал эмне болот? Салип болот. Кээде тарафаху. Мукаддамдын өзү салип болушу мүмкүн. Талинин өзү дагы эмне? Салип болушу мүмкүн. Бирок мукаддам менен талинин ортосунда байланыш кандай болсо, ошого жараша чечилет экен да. Мисалы, салибага бир мисал айтсаңыз, кыргызча эле өзүңүз тараптан. Кадыя салиба, шартыя кадыя салибага. Эгерде атам келсе, демек алма алып келет эмес. Бул кадыя салиба да. Же болбосо, эгерде атам келбесе, анда алма алып келбейт эмес. Аркасында эмес кошулганда гана кыргыз тилинде эмне болот? Ошондо кадыя салиба болот да. Көбүнчө могу мукаддамдын өзү салип болгону себептен, же талинин өзү салип болгон себептен биз салиба деп өкүм чыгарып коебуз да. Андай туура эмес. Эгерде мукаддам менен талин ортосунда байланыш боло берсе, ал эмне болот? Кадыя мужиба болуп кала берет. Мукаддам менен талин ортосундагы байланыш жок болгондо гана эмне болот экен? Кадыя салиба деп аталат. Кадыя салиба деп
эмне экен? Аталат. Ошол кадыя хамлия экиге бөлүнөт экен. Шахсия жана куллия. Шахсияда мурат эмне? Шахсияда мурат мавдууха жуз'i хакыйкый. Кайсы кадыя хамлиянын мавдуусу жуз'i хакыйкый боло турган болсо, анда шахсия болот экен. Мисал эмне? Зайдун qaim. Зайдун жуз'i хакыйкыйбы, хакыйкый эмеспи? Немен айтып атам да? Кадыя хамли эке бөлүнөт. Шахсия жана куллия депчи. Шахсияны түшүндүрүп атам. Шахсия деген кандай десе, анын мавдуусу, бул бөлүнүп атпайбы? Бул мавду, бул махмул депчи. Тамам? Бул мавду, бул махмул. Эгерде мавду жуз'i хакыйкый боло турган болсо, анда ал кадыя шахсия деп аталат деп атам. Зайдун жуз'i хакыйкый, хакыйкый эмеспи? Мисал мынттим да, Бишкек Кыргызстандын борбору дедим. Бишкек жуз'i хакыйкыйбы же жуз'i хакыйкый эмеспи? Жуз'i хакыйкый. Туурабы? Же болсо мынттим да, муногу стул меники дедим да. Негизи стул десем кулли. Бирок муногу стул десем мен жуз'i болобу, жуз'i болбойбу? Жуз'i болот да, муногу деген. Анда муногу деген сөз ишараң махмул болуш керек эле да. Жок. Мисалы бунун арабчасы кандай болот? Хазихи тавила тавила ли. Бул тавила меники. Тавила деген нези кулли. Хазихи мындай да, любой исми ишара бар го, куллиге байланып келе турган болсо, ошол куллиди эмне кылып коет экен? Жуз'i кылып коет. Демек шахсия деген эмне? Мавдуусу жуз'i хакыйкый болуп келген. Куллиянын кандай? Кудум ошондой эле мавдуусу кулли болот. Мисалы эмне? Мисалы кандай десек болот? Ал-инсану дахик. Дахик. Инсан күлүүчү дедим да. Инсан бу куллиби же жуз'иби? Кулли. Ошонун мисалдарын айтып атам. Куллия деген мавдуусунда кулли болуп келген. Ошол куллия эке бөлүнөт экен. Мусаввара жана мухмала. Мусаввара деген сур деген сөздөн. Сур деген эмне? Сур. Сур нетин жеш кандай биздин эмеде мазхабта? Макро тахрими. Сур деген араб тилинде баягы бир нерсени курчап тура турган чептер болот го. Ошону айтат да. Бул жерде дагы бир чептер кошулунган да. Кандай чептер? Же кул деген чептер куллия болот, же баъз деген чептер ал эмне? Жуз'ия болот. Кээ бир десең да чектеп атпайсыңбы? Бардык десең да чектеп атасың да. Ошол чектелинген же бардык сөз менен чектелинет, же кээ бир деген сөз менен чектелинет. Ал эми мухмала деген эмне? Мухмала деген ихмал деген сөз. Ихмал деген баягы эмне? Таштап коюу. Арабтарда сөз бар. Аллаху юмхил вала юхмил дейт. Аллах вакыт берет, имхал деген башка. Амхилхум руайда дейт го. Аллах вакыт берет, бирок эмне? Таштабайт. Бул мухмала муногу сөздөн да, ташталынган деген. Эмнеси ташталынган? Муногу суурдан ташталынган, суурдан бош калган. Суур жок. Кандайча? Кул да келбейт, баъз да келбейт, жөн эле мавдуусу кулли менен калып кетет. Мисалы, ал-инсану эмне? Дахик. Инсан күлүүчү. Бардык инсан деген жок,
кээ бир инсан деген жок, жөн эле инсан деп койду да. Жөн эле инсан деп койду. Эми да бир айта кетчү нерсе, кадыя мухмала эмненин өкүмүндө болот? Фи кувватил жуз'ия болот. Мисалы бир жерде кадыя мухмаланы көрдүк да. Кадыя мухмаланы көрдүк. Кадыя мухмала ар дайым жуз'иянын эмнесинде болот экен? Өкүмүндө болот. Эмнеге? Бизде өзү эки вариант бар. Сен аны же кулли катар мамиле кылсаң болот, же жуз'i катар мамиле кылсаң болот. Бирок кайсынысын кылсаң адашпайсың. Кулли десең адашпайсыңбы, же жуз'i десең адашпайсыңбы? Жуз'i десең эч качан адашпайсың да. Анткени куллинин ичинде жуз'i дагы бар да. Мисалы бардык адамдар ката кетирүүчү десең, ичинде кээ бир адамдар ката кетирүүчү деген сөз дымдан бар да. Ичинде камтылынган. Туурабы? А бирок туурабы? Демек, эки вариантта тең, жуз'i десең дагы, кулли десең дагы, экөөнүн тең ичинде эмне бар экен? Жуз'i бар экен да. Экөөнүн тең ичинде жуз'i бар. А бирок эгерде жуз'i деп кое турган болсоң, жуз'инин ичинде кулли киреби? Мисалы кээ бир адамдар ката кетирүүчү десем, же болбосо кээ бир адамдар мусулман десем, ичинде бардык адамдар мусулман деген неме чыгабы, маалымат чыгабы? Андай маалымат чыкпайт. Туурабы? Ошондуктан эмне кылган? Экөөнө тең, эки жакта тең, кулли болсо дагы, жуз'i болсо дагы тахаккук ала турган нерсе боло эмне экен? Жуз'i да. Жуз'i нерсе. Ошондуктан мухмаланы фи кувватил жуз'ия кылган. Демек, любой жерде кадыя мухмала болсо, аны жуз'ия катары түшүнө турган болсо, ал эмне болот? Туура чыга берет. Куллия катары ар дайым түшүнө албай калабыз. Тамам? Ошол немени эмне Мусаниф рахимахуллах ушул теманы айтып жатат. Окуйсузбу дамлам? Бисмиллахир-рахманир-рахим. ثم القضايا عندهم قسمان. ثم القضايا عندهم قسمان. Qadiyalar эке бөлүнөт, шартия, хамлияга. Шартиятун, хамлиятун ва thani. Шартия жана хамлия, thaniде мурат эмне? Хамлия. Экинчиси неме? Хамлия. Куллиятун, шахсиятун вал аввалу. Аввалуда мурат эмне? Куллия. Имма мусавварун ва имма мухмалу. Ва суру куллиян ва жуз'иян юра. Ал эми сурлар баягы чептер же кулли катары келет, же жуз'i катары келет. Кулли катары келгендер ар бири бардыгы деген. Туурабы? Жуз'i катары келген бирөөсү, жарымы, кебири дегендер. Ва арбаун аксамуху хайсу жара. Ошентип эмне болду? Канча бөлүндү? 4кө бөлүндү. Кантип 4кө бөлүндү ошондо? Шартия биринчиде. Qadiyya şartiyya, qadiyya hamliya kulliya, qadiyya hamliya shaxsiyya. Турабы? Акыркыларын айтайды. Биринчиде шартия. Немелер? Ава. Хамлиянын астынан 3 чыкты да. Ава. Куллия, жуз'ия, мухмала. Ошондо 4 болду, 4 болду. Ошондо 4 болду. Имма би куллин ау би ба'дин ау била шей'ин ва лейса ба'ду ау шибхин жала. Же кул менен келет. Бул баягы сурларды атап берип атат, мисал катарычы. Сур, кулли сурлар кул менен келет, же бааз менен келет. Бааз деген жуз'i сурлар. Ау била шей менен келет. Била шей кайсыга кирет? Ла шейдер. Куллияга, жуз'ияга. Жо ла шей, эч бирөөсү. Эч бир адам өзүнүн амалы менен бейишке кирбейт дедик да. Ла шей минал инсан ядхулул жанната би амали. Эч бирөөсү дегенде бардыгын куллия да бу. Ла шей деген кулли. Валейса ба'ду деген бул эмне экен? Жуз'i. Ау шибхин же ушуга окшош. Ар бир тилде, урматтуу бир туугандар, орусча болсун, кыргызча болсун, куллинин сурлары бар, жуз'инин сурлары бар да. Туурабы? Ва куллуха мужабатун ва салиба, ар бирөөсү мужаба жана салибага бөлүнөт. Фахия идан ила тhamani айба. Жана 4тө бар эле эми 8ге айланды. Мужаба 4тө, салиба 4тө. Вал аввалул мавду'у бил хамлия вал ахирул махмул бис савия. Биринчиси ар дайым мавду деп аталат, хамлиядагычы. Хамлиянын биринчиси мавду деп аталат, хамлиянын акыркысы, экинчи келгени махмул деп аталат. Айта кетчү нерсе, кадыя шартыянын баягы немелери башкача аталынат. Мукаддам жана тали деп.
أقول القضية قسمان شرطية وحملية والأولى يأتي الكلام عليها في المتن. Биринчиси тууралуу, шартия тууралуу матында кайрадан сөз кылат. Кийинки бетте وإن على التعليق فيها قد حكم فإنها شرطية وتنقسم деп келет. Менде 83 бетте экен. Матында кайрадан сөз баштайт дейт. والثانية وهي الحملية أي ما اشتملت على موضوع ومحمول. Ал эми экинчиси ал хамлия жана ал ушундай мавду жана махмулду өз ичине камтып алат. Казайдун قائم, казайдун катиб, Зайд жазуучу деген сымал. إما أن يكون موضوعها كليا كالإنسان حيوان أو جزئيا كزيد كاتب. موضوعه جه كلي болот, мисал инсан хайван, инсан кулли да. Же جزئي болот, мисал эмне Зайд жазуучу. فالثانية تسمى شخصية. Экинчиси шахсия деп аталат. Экинчиси дегенде мурат эмне? Мавдусу جزئي болуп келген. Зайдун катиб деп атпайбы? والأولى إن كانت مهملة من السور سميت مهملة. Ал эми эгерде сурдан бош келе турган болсо, анда ал мухмала деп аталат. Кал инсан хайван. Куллу инсан деген жок, ла шей'a минал инсан деген жок, ба'дул инсан деген жок, вахидун минал инсан деген жок. Жөн эле инсан деп койду да. Бул эмне кадыя мухмала. Ва ин канат мусавваратан. Эгерде сур менен кошо келсе, чектелип келсе, фа ин кана суру куллан ау ма фи ма'наху фал кадыя куллия. Эгерде кул же кулду маанисин берген бир сөз менен келе турган болсо, анда кадыя куллия. Ка куллу инсан. Караңыздар, кул бул эмне деп коет? Сур. Инсан мавду, хайван махмул. Куллу инсан ау амматул инсан хайван. Ва ин канат ба'дан ау ма фи ма'наху фа жуз'ия ка ба'ду ау вахидун минал инсан хайван. Турабы? Демек ба'ду вахидун минал инсан дегендер булар эмне экен? Жузиянын немелери, сурлары. فتلخص أن القضايا أربعة. Демек قضايалар 4 түрлүү экен. شخصية إن كان موضوعها جزئيا كزيد كاتب. شخصية эгерде анын мавдусу جزئي حقيقي болсо. Жөн эле جزئي десек бираз дакык болбой калат да. Жөн эле جزئي деп койсок, кээде дакык болбой калат. Неге дегенде, анткени جزئидан башка түрлөрү бар да. جزئي إضافي деген бар. جزئي إضافي деген бар. Ошондуктан جزئي حقيقي деп айтып койгон жакшы. ومهملة إن كان كليا ولم تصور كالإنسان حيوان. مهملة эгерде كلي болсо жана сур кошулуп келбесе, мисал инсан хайван. وكلية بأن صورت بصور الكلي ككل إنسان حيوان. كلية болот эгерде сур كلي менен келген болсо, мисал ар бир инсан хайван. وجزئية إن صورت بصور الجزئي كبعض الإنسان حيوان. Жана эгерде جزئي сур менен جزئي чек менен чектелинген болсо, анда ал جزئية болот, мисалы кээ бир инсандар хайван. وكل من هذه الأربعة إما أن يكون موجبا كما تقدم أو سالبا كزيد ليس بكاتب. Ушул өткөн төртөөнүн бардыгы тең, же мужиба болушу мүмкүн, өткөн мисалдардагыдай. Же салиба болушу мүмкүн, мисалы Зайд эмне? Жазуучу эмес. والإنسان ليس بحجر. Бул кайсыга мисал? الإنسان ليس بحجر. قضية شرطية وحملية. قضية حملية. مصورة ومهملة وغيسة. مهملة. مهملة. Анткени кул бааз жок турат. Бирок бир айта кетчү нерсе, кээде кул бааз келбесе дагы караш керек да. Мисалы ал-инсану хайван деди да. Ошол жердеги алиф лам эгерде лил истигроq болсо, истигроq деген жамиул афрат го. Эгерде лил истигроq болсо, анда эмне болуп калат? Кулли болуп калат. Алиф лам истигроq үчүн келсе, анда ал сурул кулли катары эсепке алынат да. ولا شيء من الإنسان بحجر وبعض الإنسان ليس بحجر. كل جنا جزء مثال. فتكون الأقسام الثمانية. والأول من كل واحد يسمى موضوعا والثاني يسمى محمولا. أربير قضية حمليا برينشي جلجن أرضين موضوع ولد، إكينشي جلجن أرضين محمول ولد، وهو المشار إليه بقوله والأول البيت. واعلم أن المصنف قال في تعريف القضية ما احتمل الصدق ولم يقل والكذب للاكتفاء. Sen bilgin deyt musannif Akhdari rahimahullah qadiyyaga tarif berip жатканда mahtamala sıdık деп айтты, кидипти кошкон жок, эмнеге лиликтифа. Ошону айткан уже жетиштүү болду дейт да. Анткени мындай да, эгерде ал чын болуусун талап кылса,
демек ал жалған болушуна талап кылат деген түшүнүктү билет. Дальше эмне деп атат? Ва та'лимил адаб фит та'бир. Карагыла. Керек болсо бир нерсени түшүндүрүп атканда дагы эмне? Адеп жагын үйрөтөйүн деди дейт да. Мына немесинде хашиясына караңыздар. Хашиясында шейх Билал Наджар хафизахулла биздин устазыбыз өтө чоң акыйдачы Шейх Сайфуданын шакирти, өтө адептүү да. Действительно өтө адептүү. Анан азыркы учурда Куранга өтө катуу маани берет. Үйүнө зияратка баргам, үйүндө зияратында китепканасында тафсир китеп менен көбүнчө толтурулуп тур да. Бүт тафсир китептер турат. Эми бул хашияны ошол берген. Ошол устаз Ярданиялык. Айтат 1 2 3 4-чү катарында акыркы жагында караңыздар. Валайтал муаллимина юмассилуна бима юаллимул адаб. Аттиңай баякы сабак бергендер, мугалимдер бир мисал бергенде адепти да үйрөтө кетсе дейт. Ва юаллил химам, жана химматты көтөрө турган бир мисалдарды берсе. Фабадала дараба Зайдун Амрон деген бүт наху китептерине келет го. Ушуну айткандан көрө лиякун аллама Зайдун Амрон. Аллама Зайдун Амрон. Зайд Амрды урду дебестен Зайд Амрга үйрөттү. Же болбосо Зайд Бакырды зиярат кылды. Ва ада Зайдун Бакрон. Ушундай мисалдарды алып келбейби дейт. Ма ажмала хазал малхаз мин ал-матин ва шарих рахимахумуллах. Кандай гана жакшы бир ишара берди матин жана шарих рахимахуллах. Наам, ва саллаллаху аля хайр халқихи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин.